Биздин гражданинди Россия өлкөсүндө барып жылдыбар иштеп балдарын багуу үчүн жалгыз үйүндө багуучу, балдарын багуучу адам ошол болгондуктан Россияга жылда барып иштеп, ушу 3 баланын атасы болгон, өзү анын тууган уругу жок экен. Мындайча айтканда, биздин тил менен айтканда жетим бала экен да. Азыр ошонун аркасында эң чоң баласынын жашы 6 жашта, эң кичүүсү 9 айлык экен. 3 бала жетим калып отурат. Мына силер көрүп тургандай, бул ошол биздин жарандын аялы, зайыбы мындайча айтканда. Азыр бул келин эч жерде иштебейт, балдары жаш, багар көрөрү жок. Жалгыз бага турган адамынан айрылып, эмне кылышын билбей калган кези. Ошол магниттин карточкага топтогон акчанын кодун сурайбыз деп туруп, ошо поездго келип отуруп, видеосъемкада тартылган экен, чыккандан кийин ошо жердеги хулиган балдар кармап туруп өлтүрүп коёт. Азыр аякта мындай кабарды биздин билишибиз боюнча 3 эркек, 2 аял киши кармалган. Ал кармалып, азыр ошол жерде следствие жүрүп атат. Биз кечинде дагы звонить этип муну тактадык. Бул 23 мартта жөнөтүлдү. 22 мартта болгон окуя. Мен талап кылат элем, ар бир мунушул келиндин, биздин Кыргызстандан жаранын өлтүрүлгөн, мыкачылык менен өлтүргөн жарандын балдарына ар бирине 3 миллион рубльден ушу айып пулун компенсация төлөп, 18 жашка дейин пособие төлөп берсин. Бул иш-чараны Россия эли, Россиянын ошо башында турган элдер, ошол областтын, ошол жерде болгон кылмыш ишин, мыкачылык менен өлтүргөн кыргыз жаранын, ошондой эле bundan кийин дагы башка кыргыз болобу, тажик болобу, өзбек болобу, татар болобу, кайсы улут болбосун, улуттар аралык биримдик, достук, келечек жашоо керек.